Тажикстан Республикасынын Oli Majlisinin namoyandagон Majlisine Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешinin kayrılуусу. Biz Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешinin депутаттары 2022 жылдын 27 январында болуп өткөн эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге, ынтымак, коңшулаштык жана өз ара колдоочулук мамилелерге каршы келген кезектеги чек ара жаңжалы боюнча олуттуу тынчсыздануубузду билдиребиз. Адам жоготууларына жана карапайым калктын азап чегүүсүнө алып келүүчү согуш катышуучуларына айланган чек ара жаңжалдары боордош элдердин ортосунда болбошу керек. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды турукташтыруу, мындан ары чек ара жаңжалдарынын алдын алуу жана аларга жол бербөө максатында чек ара аймактарында талаптагыдай контролду камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын жүргүзүп жаткан иш аракеттерин кубаттайт. Кыргыз Республикасы эгемендикке ээ болгон алгачкы күндөрдөн тартып эле эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге ылайык Тажикстан Республикасы менен достук жана ынтымак коңшулаштык мамилелерди курууга, Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо процессин аягына чыгарууга умтулуп келет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өз ара урматташуунун, ишенимдин, макулдашуунун жана тең укуктуулуктун негизинде эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун ар кандай маселелерин чечүүдө парламенттер аралык өз ара тыгыз аракеттенүүлөрдү белгилөө менен эки өлкөнүн парламенттеринин Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо маселелерин жөнгө салууга жана тездетүүгө өбөлгө түзүүсү зарыл деп эсептейт. Биз сиздерге кайрылуу менен биздин боордош элдерибиздин ортосундагы өз ара ымаланы жана достукту чыңдоого, ынтымак коңшулаштык, күч колдонуудан жана кысым көрсөтүүдөн баш тартуу, талаш тартыштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуу принциптеринин негизинде өз ара карым катнаштарды курууга, жаңжалдарды болтурбоого, эл аралык укуктун, ошондой эле адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтоонун ченемдерин сактоого жана мамлекеттик чек ара аймактарындагы туруктуулукту, бейпилдикти чыңдоо жана ишеним артуу чараларын жүзөгө ашыруу маселелеринде тыгыз кызматташууга чакырабыз. Эки өлкөнүн парламенттери чек ара маселелерин өз ара пайдалуу чечүүгө жана жөнгө салууга көмөк көрсөтөт деп ишенебиз. Бул чаралар эки өлкөнүн ортосунда эки өлкөнүн элдеринин достук жана ынтымак коңшулаштык мамилелеринин мындан аркы өнүгүшүнө жана парламенттер аралык кызматташуусунун бекемделишине өбөлгө түзөт деп үмүт кылабыз. Сунушуңузду микрофон айтасызбы же чечимди окуп берейинби? Жанарбек Кубанович, комитет чечимин окуп коесузбу? Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Тажикстан Республикасынын Majlisine намаяндаган Majlisi алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоорун карап чыгып төмөнкүдөй чечимге келди. Биринчи, Тажикстан Республикасынын Majlisine намаяндаган Majlisi алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоору жактырылсын. Экинчи, Тажикстан Республикасынын Majlisine намаяндаган Majlisi алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Номер 2 Баткен шайлоо округу Нурлан Ражабалиев. Берде кыргызча вариант боюнча сунуштарды айттык эле, дагы бир сөз окулуп калды, умтулуп деп. Болуптур. Эгерде кыргызча вариант жөнөтүлбөй турган болсо, анда орусча вариантында в разрез двусторонним отношениям деп турат да. Берде в разрез деген сөзүн мааниси напротив деген или против деген мааниде кабыл алып калганда в разрез ачакка кетип атат. Ошондо с деген предлогду кошуп туруп двусторонними деп көбөйтүп кетиш керек да. Маани берсеңиздер. Біз айткан жокпуз да, против двухсторонних отношений. Біз айтып атабыз в разрез. Значит, с двусторонними отношениями дальше кетиш керек да. Кечирим сурайм. Рахмат, макул. Сиздин сунушуңуз менен кошо добушка коем. Сунуштарды эске алуу менен. Комитеттин чечимин добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат, макул. 56 каршы 1, баары 57, катталды 72. Токтом долбоору кабыл алынды.